Жашынган бакыт. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Айылдык кыздын аянычтуу тагдыры баяндалган сериал. Жымжырттык. Атыр да үндөгөн жок. Жүрөгү канап, күндөшү менен Ильяс жанында турса да, ичинен өрттөнүп жатканын сыртына чыгарган жок. Бул саамда Ильяс эмне деп сүйлөөрүн билбей, аялын күнөөлүү көздөр менен карады. Аны аяды. Жаза басканын ал кандай кабыл алаарын жүзүнөн билгиси келди. Бирок Атыр муздак жана сус калыпта турду. Башка эмне кылмак? Ажырашам десе, 3 чиедей баласын тирүүлөй жетимге айлантып, айым менен күйөөсүнүн мамилесинин уланышына жол ачып берип коймок. Ортодогу жымжырттыкты бузгусу келген айым кайра сөз баштады. Ильяс, бир нерседечи, аябай оор абалда турам. Биздин мамилени аялыңдан башка баары билишет. Жашыра турган эмнебиз калды? Колумда наристебиз турат. Атыргүл үйдү үч көтөрүп чаң тополоң салса да болмок. Бирок бул тиреште эмоция калтырса жеңилерин тойду. Акырын гана: Ильяс, силер сүйлөшө бергиле. Акыркы чечим өзүңдө, мен чай коюп келейин, деп чыгып кетти. Атыр бөлмөдөн чыгып кетер менен Ильяс айымга атырылды. Сен такыр уят сыйыт дегенди жоготтуңбу? Айым, эмнеге үйүмө келдиң? Чыдап турбайт белең, барат болчу мында бир күнү. Качан, Ильяс? Балаң 1-класска баргандабы? Сени канча күттүм. Келгенге аргасыз болдум. Мага жардам бер. Айым, мен сени экинчи аялым кылып ала албайм. Атырдан баш тарта албайм. Мен сага жазбай, чалбай, жооп бербей койгондо баарын түшүнүп, боюнан алдырды го дегем. Билет элең го үй бүлөлүү экенимди. Ильяс, мен сенин сүйүүңө ишенгем. Балалуу болсок, мамилебиз мурункудан да ысык болот дегем. Сенин сүйүүң калп экенин кеч түшүндүм. Мага үйлөн деп мажбурлабайм. Азыр мага каржылык колдоо керек. Шаарга кетишим зарыл. 1-2 жыл бала менен тыныгыча батиримдин ижара акысын төлөп берип тур. Макул, бирок ал каржылык колдоону эч ким билбесин. Суранам, экинчи бул үйгө келбечи. Бир нерсе керек болсо жазып кой. Ильяс айым колуна кармап турган чүрпөсүнүн бетин ачып да караган жок. Тескерисинче, келиндин баласы менен эртерээк үйдөн кетиришке шашты. Ильястын мындай кайдыгерлиги ого өтөр айымдын жүрөгүн оорутуп, көңүлүн суутту. Айымды дарбазадан чыгарып коюп, үйүнө кирген Ильяс дароо Атырдын жанына барып сөз баштады. Атыр жаным, кечир ит күйөөңдү, жаңылдым. Бирок сенден кол үзөйүн деген оюм жок. Аталап ээрчиген тырмактай балдарымды тирүүлөй жетим кылбай жашайлычы. Эмне десең баарына макулмун. Мен баарын сезип туюп жашадым, Ильяс. Сени күтүп канча жолу жаздыгым суу болгуча көз жаш төктүм. Аялдын жүрөгү сезет экен. Сага айтсам такыр мойнуңа алган жок элең. Ментип канча жашырсаң да баары калкып чыгып калды. Атыр, суранам, балдарыбыз үчүн кечир. А сен бул келинди боюнда кылып жатканда эмнеге балдарыңды ойлогон жоксуң? Иттик менден кетти деп жатпаймынбы? Макул, Ильяс, мен сени кечирдим. Сени Кудай кечирсин. Чика менен Кадыр акеси Москва шаарынын прокуратурасында иштеген кызматкердин жардамы менен мурунку соттун чечимин даттанып, шектүү өз өмүрүн коргоо үчүн кылмышка барганын далилдешкен. Сот Баяндын 7 жылдык жазасын 2 жылга чейин кыскартып берди. Түш эле. Баян бир камерада отурган өзбек кызы Бахар менен тамеки тартып отурган. Бахар көптөн бери айта албай жүргөн сунушун ачыктады. Баян, жакында эркиндикке чыкканы турасың. Карыздарым толтура деп жатасың. Менде аябай кирешелүү жумуш бар. Мен жаңы Москвага келгенде алектенип кыздарды тартып жүргөм. Ошол нерсе менен алектенбейсиңби? Аптасына $1000 чейин тапсаң болот. Ал эмне жумуш, Бахар? Сонун болмок. Жарым жыл иштеп эле карыздарымдан кутулуп коймокмун. Онлайн жумуш, мындай болот, деп телефонунан 2-3 видеону көрсөттү. Бахар, жинди болдуңбу? Бул нерсенин баары интернетке чыгып шерменде болойбу бакчы үчүн? Эч ким көрбөйт. Коопсуздук кепилденген. Өзүң акчасы жакшы жумуш керек дедиң. Мен сунуштадым, досум, калганын өзүң бил. Баян ойлонуп калды.
Баяндын эркиндикке чыгаарын күтүп жүрүшкөн Кадыр аке менен Чика ага кийим кече азык түлүк алып даярданып жатышты. Чика Баян кантсе да 2 жыл абакта отуруп койду. Эми эркиндикке көнө албай кыйналар бекен. Биздин жардамыбыз аябай керек болот бул кызга. Өткөндө телефон аркылуу сүйлөшкөндө такыр эле башка адам менен сүйлөшүп жаткандай болдум. Мурунку Баян кайтып келбейт го баары бир. Кадыр эке, билем. Эсиңиздеби, сот залында мени куткаргыла, тамекинин түтүнүнө ууланып өлүп калам дегени. Азыр өзү күндө 3 кутудан тамеки тартып жатыптыр. Өзбек, тажик улутунда курбуларды таап, орусча сизден да окмуш сүйлөп калыптыр. Арга жок көндү да байкуш кыз. Ооба. Сен да ал окуяга өзүңдү күнөөлүү сезип көп жардам кылдың. Чика жакшылыгыңды билсе экен эми. Кудай билсе болду. Мен кылган жардамдарымды милдет кылбайм. Баян Москвада калса дагы бир нерсеге илешет. Эртерээк үйүнө кетириш керек. Ооба. Соттолду деген аты калды. Бул жакта жумушка орношуу деле кыйын болот. Кыргызстанга эле кеткени жакшы го. Абактан чыгып бир аз эс алгандан кийин акча чогултуп Кыргызстанга кетирели. Ошентели, бул жак соо адамды да бузат. Ансыз деле байкуш кыз көп азапты көрдү. Атырдын кичүү баласы катуу сыркоолоп шаардагы балдар ооруканасында дарыланып жатып калышты. Эртең менен баласына ийне сайдырганы процедура бөлмөсүнө кирген Атырдын көзүнө ак халатчан ийне сайган медайым абдан тааныш көрүндү. Жүзүнөн митайымдыгы билинип турган медайым калп жылмайып Атырга ментти. Мени тааныбагандай аябай карап жатасыз жанатан бери. Каяктан көрдүм эле деп жатсаңыз керек. Мен сизди дароо тааныдым. Мурун жеке клиникада иштечүмүн. Сиздин кайынсиңдиңиз биздин клиникада көз жарган. Эстесеңиз керек. Атыр айттырбай түшүндү баарын. Сиз кийин да келип бала саткандын акчасын көбөйтүп бергиле деп мага айтпадыңыз беле? Атыр бир кызыктай болуп, өткөнүн эстетип жарасын тырмаган медайымды жек көрүп кетти. Бирок өзүн кармадып, баланын чоо жайы тууралуу билгиси келди. Ооба, эстедим. Бала жакшыбы? Жакшы колдоо дедиңер эле. Балаңар сонун. Азыр 5-ке чыкты. Бакчага барып чуркап жүрөт. Мага кошуна келин багып алган эле. Баласы да зирек, мээримдүү чыкты. Айтоор ал келин күйөөсү каза болгондон кийин жашоонун маңызын ушул баладан тапты. Өзүңдүн кайынсиңдиңчи? Котормочу болдубу? Турмушка чыгып балалуу болуп калса керек. Атыр күл унчуккан жок. Кайынсиңдим азыр Орусияда абакта отурат деп айткандан уялды. Баласына ийне сайдыргандан кийин бат эле медайымдын бөлмөсүнөн чыгып кетти. Кадыр менен Чика Баяндын абактан чыгаар күнүнө тосуп алган абакка келишкен. 3-4 сааттай күткөндөн кийин да эч ким чыккан жок. Түрмө администрация кызматкерине кайрылса, Баян деген соттолуучу кыргыз кыз кечээ эле эркиндикке чыгыптыр. Силер кеч калыптырсыңар деп жооп берди. Кадыр акеси менен Чика бири-бирин таң калып карап түшүнбөй калышты. Кадыр аке, уккан кулагыма ишенбей турам. 2 жыл тынбай түрмөгө алыстан келип, азык түлүк ташыдык. Агасы салган акчага жактоочу таап бердик. Эркиндикке чыкса бизге айтса керек эле. Ооба, менимче айтмак. Чыкса чалмак да кантип эле. Балким башка нерсе болуп жүрбөсүн. Чыга элек болсочу. Кадыр менен Чика бири-бирин шекшип карап, Баянды каяктан издерин билбей калышты. Таң эми агарып көзүн ушалап турган Чикага бирөө телефон чалды. Тутканын ары жагында чыккан үндүн ээсинин катуу кабатырда экени билинип турду. Алло, Чика. Чика экен бул? Ооба, дал өзүмүн. Менин атым Бахар. Баяндын абалы оор. Кечээ баңгизатты ашыкча колдонуп, эсин жоготуп калыптыр. Азыр эс үчүн билбеген абалда жатат. Тез туугандарына чалгыла. Эмне, Баянбы? Каякта? Москва наркологиялык клиникасында. Бахар бат эле тутканы коюп салды. 1 мүнөт өтпөй Баян жаткан клиниканын дарегин жазылган билдирүү Чиканын телефонуна келди. Бахар өзү тууралуу маалыматты жашырыш үчүн эч нерсе айткысы келген жок. Сойкулукка анын алып келгени билинсе, көп ызы чуу болмок. Анын үстүнө Баянды эс учун жоготуп жаткан жеринен полиция кызматкерлери табышкан. Чуулгандуу окуяга аралашып калбайын деп эртерээк из жашырып кеткиси келди. Чика Баян жаткан клиникага келип, анын аты жөнүн айтып сураштырып баштады. Көрсө, Баян 1 жумадан бери оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатыптыр. Дарыгерлер баңгизатка ууланган, дем алуу органдары, кан басымы, жүрөгүнүн согушу начар.
баардык нерсеге даяр болгула деп эскертишти. Чика дароо Атыргүлгө чалып окуя боюнча кабардар кылды. Атыргүл бир сыйра кайын сиңдисинин абалына кейип алды. Баян 2 жума дегенде өзүнө келип көзүн ачты. Ичи аппак, таптаза палатада жатканын көргөн ал. Мен каяктамын? Колумду кыймылдата албай жатам го деп кабатыр болду. Кыймылдаба Баян, суранам. Дарыгерлер сени тынч жатсын дешти. Мени ким алып келди бул жака? Полиция кызматкерлери. Кантип? Мен алардан качып жүрсөм, алар мени клиникага алып келишиптирби? Билбейм Баян, сен өзүң каякта иштейт элең? Ошол жерде эс учуңду жоготуп жаткан жериңден таап келишиптир. Эми түшүндүм. Баян, суранам, Кыргызстанга кетчи. Бул жакта келечегиңе балта чабасың. Байкең, жеңең келсин деп жатышат сени. Кайсы келечек, Чика? Менде келечек калдыбы? Кыялдардын баарын мектеп курагымда эле талкалап койгом. Чарчадым чын. Кадыр аке мени куткарбаганда сууга агып азыр апамдын жанында жүрөт белем. Эмнеге мени куткара бересиңер? Мен жакшы кыз болгум келбей калды. Бул ушунчалык оор жүк экен. Байкем, жеңем, эми сен, Кадыр аке экөөңөр мага жабыштыңар да калдыңар. Жайма койгулачы мени. Мен тынч апама кетким келет. Бул жашоодо эч нерсе кызыктырбай калды. Кет бар. Эшикти жап, келбей экинчи. Полицияны чакыр. Мен көп кардарларды алдап тонодум. Баңгизат колдонуп сатып жүрдүм, баарын айтып берем. Мени камашсын. Баян, жинди болбочу. Кет, жоголгула. Эч кимиңерди көргүм келбейт. Мени мындан ары куткарбагыла. Баян, жеңең чалып сенин жоголгон балаң табылганын айтты. Ушуну сага жеткирип кой деген. Калп айтпа. Чын Баян, балаң 5ке чыгыптыр. Багып алган энеси катуу ооруп, багаар эч кимиси жок. Балдар үйүнө барам деп жатыптыр. Менин баламдыбы? Ооба, Баян мага ушинтип айтты. Чика, чыныңды айт, мен көп кишиге алданып жүрөгүм катып калган. Мени сооротуш үчүн алдап жаткан болсоң кечирбейм, деген Баян ыйлап жиберди. Анын абалын карап туруп Чиканын да көзүнөн жаш агып кетти. Ооба Баян, сенин балаң табылыптыр. Калганын жеңең айтып берет. Чика, берчи телефонуңду, сенде жеңемдин номери барбы? Ооба, деп Чика шашып кол телефонун курбусуна карматты. Палатада жаткан Баян жылмайып, улам жеңеси WhatsApp'тан жиберген мотурайган баланын сүрөтүн карап өпкүлөп жатты. Жаным, берекем, жаныңда, жакында жаныңа барам. Эми дайыма жаныңда болом. Канатым болсо, азыр учуп барбайт белем. Баян кетем дегенде дарыгерлер кое беришкен эмес. Дарылануу курсун толук аяктамайынча жибербейбиз деп коюшкан. Баян дагы 2 жумадай клиникада калды. Бирок Кыргызстанга кеткенге билет сатып алып, кийимдерин ырастап, эч-ак даярданып койгон. Кетер күнүн күн-түн уктабай күттү. Баяндын келер күнүн күткөн Атыр менен Ильяс үйдө атайын ага бөлмө даярдашты. Баласын шылтоо кылып, алдап чакырышканы менен баланы багып алган энеси береби бербейби белгисиз эле. Клиникада иштеген Медайым менен Атыргүл сүйлөшүп турчу. Баяндын баласын багып алган келин ал Медайымдын кошунасы эле. Бала көчөгө ойногону чыкканда баланы сүрөткө тартып, ал Медайым улам Атыргүлгө жиберип турган. Атыргүл ал сүрөттөрдү Баянга жиберип, ишендиргенге аракет кылган. Эртең Баян келет деген күнү Атыргүл менен Ильяс кабатыр боло башташты. Ушул маалда телефонуна чалуу келди. Ильяс Атыргүлдү бир жолу шектүү карап алды. Телефондон Айымдын өңгүрөө ыйлаган үнү болду. Ильяс, балабыздын талмасы кармап калды, тез жардам менен бара жатам, тез келе калчы. Эмне болду, кырсыктадыңарбы? Жок, 2-3 күндөн бери дене таба түшпөй жаткан. Бүгүн дем алганы начарлап, талмасы кармап атат. Кайсы ооруканага баратасыңар? Азыр барып калам. Ильяс тутканы коюп эле унаасынын ачкычын издей баштады. Эмне болду, Ильяс? Айым кырсыктаптырбы? Айым эмес, балам ооруп талмасы кармап калыптыр, барайынчы. Айым ыйлап жатат. Мейли бар. Шаша-уша кийинип чыгып кеткен күйөөсүн узата карап калган Атыргүл ичинен кызганып кетти. Бул биздин бүлөгө кирип келген аз келгенсип, эми Ильясты менин көзүмчө эле өзүнө чакыра турган болду. Өзүң айткандай, токол болуп тиймейинче биздин бүлөнүн тынчтыгын буза берет окшойсуң, уяты жок. Кудай көрсөтсүн сага, деп ызаланып отуруп калды.
2 сааттан кийин Атыргүл Ильяска чалды. Жооп берген жок. WhatsApp'тан жазса да жооп жазган жок. Ичи уйгу туйгу болгон Атыргүл кайра чалып жатты. Ильяс акырын туткан алып: "Атыр, бош эмесмин, анан чалчы" деп сууз жооп берди. "Билем эмнеге бошобой жатканыңды. Тиги баласын шылтоолоо үйүнө чакырып, экөөң жыргап жатсаң керек. Жетишет, Ильяс. Калпыңды токтот, башымды аттаганың аз келгенсип, ээн эркин ушинтип жашайм деп жатасыңбы?" "Атыргүл, балабыз чарчап калды. Жигиттер менен бейитте жүрөм." "Эмне дейсиң?" Ильяс тутканы коюп салды. Баян аэропортко Кыргызстанга учуу үчүн учагын күтүп отуруп көз илинип кетти. Түшүнө сүрөттөгү мотурайган бала кирди. Баласын жетелеп алып талааны аралап качып жүрөт. Чек арачылар: "Эй кыз, токто, баланын документин көрсөт" деп кууп алышкан. Аларды укпай Баян баланы жетелеп качканын токтотпойт. "Баян, турчу, эмне ыйлап жатасың?" Чика күтүү залындагы отургучта уктап калган Баянды түрткүлөп жатты. Баян чочуп ойгонуп эки жагын карап көз жашын сүртүп алды. "Ух, жакшы ойготподуңбу? Сен ойготпосоң тиги дүйнөгө кетип калмакмын. Жиндүү болбочу? Уктап жатып эле шолоктоп ыйлайсың, буга эмне болду деп корктум." "Билбейм, жаман түш көрдүм. Балам менен эле бир жактарда качып жүрөм." Атыргүл менен Ильяс Баянды күтүп алганы Манас аэропортуна келишкен. Бул убакта Айым да иштеп келгени Туркияга учуп жаткан. Ал жакта эжеси жашачу. Кокусунан күтүү залынан Ильяс менен Атыргүлдү көрүп калды да жанына барып сөз баштады. Сүйүшкөнгө үчкөндөр. Эч нерсе болбогондой отурасыңар анан." Атыргүл чочуп артын караса, Айым турат. Унчуккан жок. Ильяс кабагын түйүп, Айымды көргөндө, Желмогузду көргөндө кыжыры келди. "Айым, сөздү ырбатпа, бутка чалынбай өз оокатыңды кыл. Яде, аялыңды уктатып коюп, түндө менин үйүмө чалынбай этпей эле келчү элең го. Унутуп калдыңбы? Сүйөм, күйөм деп жалбарганың. Эми мышыктай болуп аялыңдын этегине кире качтыңбы? Көрсө, аялың сени мышык кылып койгон тура." Атыргүл Айымдын ачуу сөздөрүнө чыдап тура алган жок. Экөө ошончо элдин көзүнчө жулмалаша кетишти. Айлана тегеректеги тургандар жаалданган эки аялды ажырата алышпай убара тартып жатышты. Жулмалашкан эки аялга арачы болгондор да бири-бири менен уруша кетишти. Тагыраагы аялда болушмак болгон Ильясты Айымды коштоп келген туугандары көптөн "Баары сенин айыңдан болуп жатат. Аялыңа болушпай тилин тартсын де, өзү биринчи кол салды" деп беттен алып жатышты. Чынында Атыргүл сабыры түгөнгүчө чыдаган. Ильяс экөөнүн бактылуу отурганын көргөн Айым өзү биринчи урушту баштаганы рас болчу. Уруш болгон жерде кимдин үнү катуураак чыгып, ким көбүрөөк догуруна берсе ошонуку туура болгондой көрүнөт эмеспи? Бул абалда да эл көбүрөөк ызылдаган Айымдыкын туура көрүп жатышты. Бир маалда аэропорттун күзөт кызматкерлери келип, эки жаат болуп урушкан тараптарды эки жакка алып кетишти. Колдору тытылып, көйнөктөрү айрылып кеткен Атыргүл көпкө калчылдап өзүнө келе албай турду. Ичинен күңдөшүнөн таяк жегенине ызаланса, дагы бир саамда күйөөсүнө болгон жек көрүү сезими ойгонуп кетти. Бирок Ильяска үн каткан жок. Анын арачалап калуу аракетин Айымдын туугандары аялына болушуп жатат деп түшүнгөнүнөн сезди. "Атыргүл, жакшысыңбы? Суу алып берейинби?" "Кереги жок, Ильяс. Колдоруң канап кетиптир, келчи таңып берейин." "Жок деп жатам." "Жаным, баары менин айымдан болуп жатат. Түшүнөм, кечирчи жаман күйөөңдү." Ильяс акырын басып келип Атыргүлдү кучактап жубатканга аракет кылды. "Жолобо мага, Ильяс. Ачуум тарабай жатат, азырынча жолобочу. Ушул ажаан эркектен кыйын мушташкан аялдын койнунда кантип жүрдүң? Карачы, бетимде тамтык калган жок. Эл эки аял эр талашып мушташып жатышат дешти. Мен эч кимдин күйөөсүн талашкан жокмун го. Тескерисинче кое бергем. Мына, сенин түнкү жортуулдарың ушул нерсеге алып келмек. Атыр, суранам, эзбечи, ансыз да өзүмдү жеп отурам." Ильяс аялынын колун таңып суу берип жатканда Баян кара чемоданы сүйрөп келип калды. Үчөө бири-бирин көрүп кучактап калышты. Ильяс карындашын көпкө өпкөлөп, улам кучактап көтөрүп жерге коюп жатты. Бир туугандар аябай сагынышыптыр. Бири-бирине күйүмдүү, камкор болуп чоңойгонуна маркум энесинин таасири чоң эле. Дайыма чогуу дасторкондо чай ичип отурганда: "Балдарым,
ата эне менен бир тууган эч качан табылбайт. Ошол үчүн дайыма бири бириңерге жөлөк таяк болгула деп көп айтчу эле. Баян Орусиядан келип эле эртеси ооруп калды. Климат алмашкангабы же келип эле күчтүү тамактарды чучук, казык арта жегенгеби, ашказаныбы башы ооруп тура албай калды. Абакка отуруп чыкканда айында саламаттыгы начарлап кеткен эле. Күндө ысык шорпо, имбир чайын берип карап жаткан Атыргүл таң эрте кайынсиңдисинин бөлмөсүнө кирди. Баянка, жакшысыңбы алтыным? Байкең экөөбүздү аябай тынчтандырып жатасың. Жеңге, жакшымын. Баары бир абактын сыз камералары ден соолукту жейт экен. Абакка отуруп чыккандан кийин тез ооручу болдум. Тумоолоп калсам деле 3 күн турбай жатып калам. Иммунитетим түшүп кетти окшойт. Алтыным, эми каалыбыңа келесиң. Бизде таза азык түлүк, сүт, каймак, тоонун таза чөбүн жеген койдун этине шорпо салып берип жатам. Бат эле мурунку каалыбыңа келтиребиз, камсанаба. Макул жеңе, кичине уктап турайынчы. Жок Баян, бир жумадан бери жатасың. Туруп тазаба жутуп, короого чыгып отурчу Суранам. Келгенден бери короо жайды деле көрө элексиң. Жеңе Суранам, жаным жер тартып жатат. Уктап туруп эле эшикке чыгам, сөз берем. Баяндын турбай жатканына тынчсызданган Атыргүл короодо малга чөп салып жаткан күйөөсүнүн жанына келип сөз баштады. Ильяс Баяндын саламаттыгы начар. Климатка шылтабай, эртерээк ооруканага алып барып көрсөтөлчү. Тамак ичип сүйлөп эле жатат го Атыргүл. Чымындан пил жасабай туралы. Негизи раматылык адам ушинтип чет өлкөгө иш сапарга чыгып келгенде организмге көнгүчө турбай жатып калчу. Баянга атамдан өтсө керек. Чика Баянды Кыргызстанга узаткандан кийин өзү да мекенине кайтууга камданып жүргөн. Сүйлөшкөн жигитинин ата энеси Чиканын ата энесинин алдынан өтүп, тойдун датасы да белгиленип калган эле. Кетерге жакын ага көп жолу жардам колун сунуп, колдогон Кадыр акеси жолугушууга чакырган. Кадырдын абалы чынында оор эле. Аялы менен ажырашып, бөлөк батирде жашап жүргөн. Аялынын кылыгын бир эстеп кейисе, бир четинен Кыргызстанда жүргөн 3 чиедей баласын ойлоп эч жүрөгү эзилип жаткан. Кадыр жолугушууга убактысынан кечикпей келди. Ойбай Кадыр аке, эмне арыктап жүдөп калгансыз? Чынара, сен сураба, мен айтпайын. Көйгөйлөрүм чаштан көп. Минтип аялымдын кылганы мени сындырып койду. Жашагым келбей калды, ичип кетейин деп өзүмдү араң кармап калдым, ишенесиңби? Ишенем, баары жакшы болот. Өзүмдү начар сезип турам. Билесиң да, оңго солго басып, жеңеңди көп ыйлаткам. Баардыгы үчүн менден бир чыгарып алды окшойт. Түшүндүм. Жакшы нерселер жөнүндө кеп кылалычы. Ошентелчи, өзүң кандайсың, Баянчы? Баян Кыргызстанга кеткен. Ильяс байкеси Баяндын баласын тааптыр. Көрөсүз эми, Баяндын жашоосу 180 градуска өзгөрөт. Мен болсо турмушка чыгып жатам. Тоюбузга 1 ай калды. Соонун жаңылыктар барбы силерде? Баянды узатканы бара албай калдым. Иштерим чыгып калды. Чика, уруксаат берсең, бүгүн ичеличи Суранам. Күйөөгө чыксаң мени менен чогуу ичип жүргөн күндөрдү деле сагынасың. Макул, сизге эч нерседен баш тарта албайм го. Чика менен Кадыр ичип бир топ кызуу болуп калышты. Чика Кадырга суроо салды. Кадыр аке, чын эле Баянды узаткан эмнеге келген жоксуз? Бир жолу ичип отурганыбызда ага жылуу сезимдериңиз ойгонуп жатканын айттыңыз эле. Эсимде, сен аябай кызгангансың, Ошондо, негизи ошол нерсе өзүм менен калса, эч ким билбей эле койсо дегем. Кызуулугумдан пайдаланып кеттиң да. Баянга сүйүүңүздү арнап, мамиле курсаңыз деле болмок, бирок такыр аракет кылган жоксуз. Сиз Баянды сүйөсүз, Кадыр аке, мен билем. Ага кылган мамилеңиз аяр, назик, айтоор, бир башкача. Ал бир нерсе десе көздөрүңүз бажырайып кетет. Эмнеге? Менин андан эмнем кем? Баян да Кыргызстанда жүрүп, окуучу кезинде эле бузулган кыз экен. Сенин Баяндан айырмаңды айтайынбы, Чика? Бирок сен таарынбачы мага. Макулбу? Сен акылдуусуң, көп нерсени билип түшүнүп, аң сезимдүү жашайсың. Ал эми Баянда тазалык, аруулук бар. Ал жашоосунда көп нерсени ишенчээктигинен жаңылып кылып алгандай сезилет. Аябай баяу кыз, митайымдыгы жок, жан дүйнөсүнүн тазалыгын сураба. Аны менен бир жолу сүйлөшкөндө эле сездим, туйдум. Ал кызды деле өз кызыкчылыгым үчүн пайдалансам болмок, бирок дитим барбады. Тескерисинче, аны коргогум, жардам бергим келди, ишенесиңби? Менчи?
Мен эмнеге Баяндай коргоогуңуз келбейт? Сен өзүң мени дос аке кылып алдың, Чика. Мен сендей сүйүүдө тажрыйбалуу кызды сүйүп калышым мүмкүн эмес эле. Сендеги нерсе бул баяулук эмес да, эсептешүү, балким напсини тыя албоодур. Чика Кадырдын сөзүнө чычалап кетип жаагына бир чапты. Баяндын дене табы бир көтөрүлүп, бир түшүп, бир жумадан бери ооруп жаткан. Ооруканага баргысы келбеди. Кадимки тумоо деп ойлоду. Бирок 2 күндө дем алышы кыйындап, абалы оорлошуп кетти. Жай мезгили, коронавирус апааты күчөп, ооруканаларга эл батпай жүргөн учур эле. Бир жума өттү, абалы жакшырган жок. Ильяс тааныштарын ортого салып отуруп, карындашын улуттук госпиталга котортто. Ильястын тааныш дарыгери ооруш көрдү. Эртерээк алып келсеңер болмок. Сатурациясы өтө төмөн. Эки өпкөсү 80% жабыркаптыр. Азыр ИВЛ аппарат менен дем алып жатат. Жакшы болуп кетет жашта. Иммунитети күчтүү. Рахмат агам. Биз да билбей калдык, кадимки тумоо деп ойлодук. Ильяс башын мыкчый үшкүрүндү. Тоодо жашайбыз. Аба таза. Бизге ковид жетпейт деп ойлодук окшойт. Кантип билбейсиңер? Азыр элдин баары ызы-чуу. Карындашым 3 жума мурун Орусиядан учуп келген эле. Анда аэропорттон же учактан жуктуруп алышы мүмкүн. Өзүңөр да абайлагыла, жаш балдар болсо андан да кооптуу. Атыргүл Баянды шаарга ооруканага жайгаштырып коюп эле кайра айылга бала чакасына кетти. Жаман ооруну илештирип, балдарыма да жуктуруп албасам экен деп кооптонуп жатты. Ильяс карындашын карап Бишкекте калган. Атыргүл таң агарары менен туруп уйларын саап, Бадага кошкону көчөгө айдап чыккан. Негедир денеси ныксырап, башы ооруп калыптыр. Сол көзү улам тартып жатты. Кудайым-ай, жакшы эле болсо экен, сол көзүм тартып жатат. Баянтай жакшы болуп кетсинчи баарынан. Бул жашоодон эч бир жакшылык көрбөдү. Эми баласын таап жанында болом дегенде, тиги оорунун жабышканын карабайсыңбы? Уйларын Бадага кошуп кайтып келгенде дарбазанын алдына көк портер токтоду. Ильястын үйү ушулбу? Ооба, сиз ким болосуз? Боз үй алып келдик, дарбазаны ачып коюңуз. Таңкы 4-тө Асыран аксакал чал силердин үйүңөргө таштап кой деди. Атыргүлдүн жүрөгү шуу дей төштү. Сиз адашып жатасыз, деп токтой калды да дароо Ильястын телефон номерин тере баштады. Күйөөсү коңгуроого жооп берген жок. Көп өтпөй Атырдын кошуналары чогулуп келишип суук кабар угузушту. Түнкү саат 3-тө. Баяндын жүрөгү токтоп, көз жумганын айтышты. Атыргүл эстен таанды. Кошуна аялдар улам бетине суу чачып эсине келтирип жабалактап жатышты. Атыргүл эч кимисине ишенген жок. Ооба, күйөөсү экөө тең мындай жамандык болуп кетерин күтүшкөн эмес. Бирок тагдырдан качуу арга барбы? Чырактай 10 гүлдүн бири ачыла элек курагында Ильястын жалгыз тумары, кара чечеке карындашын жоготуп отуруп калышты. Арадан 6 ай өттү. Ильяс менен Атыргүл тапчанда чай ичип отурушат. Баяндын баласы тууралуу сөз баштап калды Ильяс. Көздөрү кашы күлгөнү бүт Баяндын көчүрмөсү. Басканынан бери окшош экен. Жолугуп Баянды көргөндөй эле болдум. Апасы АКШга кетсе, баланы бизге эле таштап койсо болмок. Өзү каалаганда келип кетип көрүп турмак да. Болбой койду. Америкага өзүм менен кошо ала кетем дейт. 40 жашына чейин төрөбөй жүрүп багып алган баласын бизге бербей калды го. Баян болгондо баары башкача болмок. Аттиң. Баса, эртең Чика келет. Дагыбы? Ал кыз биздин үйдө жашап алды го 6 айдан бери. Баяндын тааныган дос, курдаштарынын баары менен жакшы мамиле түзүп алды. Мейличи, келе берсин. Ошол кыз менен сүйлөшсөм Баян жанымда отургандай боло берет. Өзү да бизди жакын тутуп, балдарыңды үп чыттап эркелетип, күндө таттуу алып берип сүйүнтүп жатат го. Мейли келе берсин. Бирок неге тез-тез келип жатат? Ошого таң калам. Чика Кадыр акесине телефон чалып колдоо сурамай болду. Алдыда чоң пландары бар эле. Ага чалып алгач ал абалы сурады. Кадыр аке, кандайсыз? Жакшымын. Акыркы жолу бетке чапкан бойдон кеттиң эле. Андан кийин Баяндын кабарын угузуп бир жолу чалдың. Ошол бойдон жоксуң. Ооба, иштер көп аке. Аялыңыз менен жараштыңызбы? Каякта? Расмий ажыраштык. Жакында Кыргызстанга биротоло кетем. Урдум Москваны, тажадым. Кыргызстанга барып үйлөнөм. Жакшы. Запаста 1,5 барбы? Сенчи?
Тоюң 2 жылга жылдырып, Европага иштегени кетип калган жигитти күтүп жүрөсүңбү? Европаны, эркиндикти көрүп келген жигит ою бузулуп келип сага үйлөнөбү, жокпу ал деле арсар. Андан көрө мага эле тийип ал, ханышадай жашайсың. Айылдабы? Сүйгөнүң менен ала ачыкта жашасаң да бейиш эмеспи? Кадыр аке менен айыл эмес, тоонун башына чыгып жашаганга макулмун деген кыз келин толтура. Ошол үчүн эртерээк ойлон. Сиз мени шапалагымды сагынып калган окшойсуз. Кадыр каткырды. Макул Чика, сөз төркүнүнөн сүйлө. Мен китеп чыгарганы жатам. Акчалай жардам бериңиз. Бул китеп мага аябай керек. Эстелик болуп калсын. 1000 нуска менен эле чыгарам, жакын жоро жолдош туугандар үчүн эле. Мен сага качан жок дечү элем, Чика, албетте макулмун. Чика Кадыр акесин көндүрүп, эми бул кабарды сүйүнчүлөгөнү Атыргүлгө келди. Казанга эт асып, сүт чай менен тосуп алган Атырга көптөн бери бышырып жүргөн оюн айтты Чика. Жеңе, мен Баяндын жашоосу тууралуу чыгарма жазайын деп жатам. Демөөрчү да таптым. Тууган, дос, тааныштар менен сүйлөшүп чыктым. Менде маалымат өтө көп. Жазсам бир кызыктуу китеп чыкчудай. Сиздердин макулдугуңуздар керек. Койчу Чика, эл окуса эмне дейт? Баян мектепти бүт электе төрөгөн деп жазасыңбы? Же Москвадагы жашоосунбу? Баян тынч жатсын. Жеңе, түшүнөм. Жашоосунда үлгү алчу нерселер аз эле. Азыр адашкан жаштар көп. Балким аларга сабак болор. Акылдуулар өзүнүн эмес, бирөөнүн жашоосунан сабак алышы керек да. Кызыктуу, сонун чыгарма болмок. Билбейм, жабылуу аяк жабылуу ойдон эле калганы жакшы деп ойлоп жатам. Сенин жазганыңды билишсе эртең окурмандарың кызын тарбиялашкан эмес, эмнеге миграцияга жиберишет, жаштар бузулду деп чыгышат. Жеңе, мен псевдоним менен жазам. Менин жазганымды эч ким билбейт да. Жөн эле койчу ушул идеяңды, суранам. Экөөнүн сүйлөшкөнүн Ильяс угуп турган. Жаза бер, Чика, мен уруксаат берем. Болгонун болгондой жаз. Окурмандарың өзү чечсин. Балким биздин да күнөөбүз бардыр, деди. Атыргүлгө күйөөсүнүн бул сөзү жага бербеди. Ильяс, Атыргүл жаза берсин. Ар ким өзүнө керектүү сабагын алсын. Чика чыгармасын минтип баштады. Ал гүл эле. Ачыла элек жатып соолуду. Ал сулуу эле. Бирок ажал ковид менен тооруду. Аз өмүрүндө көп жаңылган досумдун жашоосу сиздерге сабак болсун. Бул чыгарманы курбум Баяндын жаркын элесине арнайм. Ушуну жазып токтоп калды. Баян ага белек кылган тоту куш терезеде турган. Ал сайрап баштады. Башында эмне болуп жатат деп таңыркап жаткан. Бир аздан кийин гана тоту куштун тилин түшүнгөнсүп көңүлү жайлана түштү. Жашырган бакытпы же жашынганбы? Бакыт дегениңди даана түшүндүм. Берки жагын маанисине жараша жазып коем, макулбу? Кел эми, сен сайраганыңды токтот, мен улантып жазайын, деген Чика чыгармасын Жашынган бакыт деп атады.